Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен жалпыңыздарга салам айтабыз. 5-чи каналдагы чөнмөк программасы түз эфирде. Кызмат көрсөтүп жаткан учурубуз аты-жөнүм Шабдан Гүлжигитов. Студиябыздын алгачкы меймандары бар. Ден соолук боюнча сүйлөшөбүз. Сурооңуздар болсо, төмөндө турган телефон номерларга байланышыңыздар. 0995 20 20 81 WhatsApp номерга сурооңузду SMS билдирүү аркылуу узатыңыз. Ал эми түз байланышка чыгуу үчүн 59 20 70 шаарыбыздын коду 312 түз байланышка чыксаңыз болот. Ошондо менен бирге эле бизге байланышка чыгаардан мурда сөзсүз түрдө эсиңизге алып кое турган нерсени айтып өтөлү. Өзүңүздү сыналган олагыраак кармап, бирдеңеге бир көз жүгүртүп койсоңуз, эң сонун ыңгайлуу ортобузда байланыш болот. Студиябыздын меймандары бар. Обозов клиникасынын негиздөөчүсү Ардакбек Обозов, Атлант боюнча Атлант түздөөчү адис, ошону менен бирге эле дал ушул клиникада эмгектенген, укалоочу, масса жасоочу болуп эмгектенген инсан Жылдызбек Амалбеков жана ошону менен бирге эле дал ушул инсандар менен биргеликте Азамат Токтуралиев деген байкебиз келип отурат. Азамат байкеден бүгүнкү эфирдин жүрүшүндө сурайбыз, Атлант омурткасын түздөткөндөн кийинки ден соолукта кандай өзгөрүүлөр болду, буга чейин кандай кыйынчылыктар болду эле, ошонун баарын сурайбыз. Эгерде сизде да кызыккан сурооңуз болсо, төмөндө турган WhatsApp номерга калтырыңыз. Кутман кечиңиздер менен кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроону мен Азамат мырзага бергим келип турат. Азамат мырза, ушул Атлант омурткасын түздөткөндөн кийинки өзүңүздөгү эмоциялар менен бөлүшсөңүз. Мисалы үчүн Атлант түздөткөнгө чейин сизде кандай оорулардын белгилери бар эле? Атлантым түздөт электе башым ооручу, анан белим ооручу, баш ооручу, анан эпилепсия ооручу менде. Аябай башым ооруп, нервтенгенде калчылдап калчумун да. Анын кетип, анын оорудан айыктым. Дагы? Анан башым катуу ооруп, ошол эпилепсиям кармаган кезде аптекалардан ушундай болуп атат десем, ар кандай дары берип коюшчу. Дары иччүмүн да. Оорун басаңдатуучу дарылар да? Анын деле ичпей калдым, кармабой деле калды эпилепсиям. Могу кара кушум аябай катуу ооручу, туруп зың деп мындай сайышып ооруп кетчү да. Ал да оорубай калды. Канча убакыт болду ушундай оорубай калганына? Экинчисин повторныйга барганда 3 ай болуп калды. Повторный жасаганына. Биринчисин жасаганда эле оорубай калган. Анан повторныйга да келип повторный болуп коелу дегенде баргам. Азыр жакшы, Азыр аябай жакшы. Азыр баш оору жок, бел оору жок. Мурунку кармап калган эпилепсиям да жок. Коркчумун өзүм, өлүп калам го ушинтип жүрүп. Антпеңиз. Ардак мырза, ушул айтып атпайбы Азамат мырза, жана оорулар 3 айдан кийин ушундай өзгөрүүлөр болду депчи. Бул Азамат мырзанын сөзүнө толуктуу кошо аласызбы сиз? Мисалы үчүн башында кандай болду, өзгөрүүлөр кандай этаптар менен жүрдү? Эгер Жылдыз мырзага келе турган болсок, Атлант түзөткөндөн кийин массаж алды беле, алган жок беле дегенчи. Анткени эпилепсия оорусу менен жабыркаган инсандардын көпчүлүгү азыр Азамат мырза айткандай ой менен жүрүшөт да, кайсы бир жерде бир кокустук болуп кетиши мүмкүн дегенчи. Массаж мен жасаган жокмун, бирок биздин дагы бир бала бар, массаж бала ошо. Демек, ошо укал окумасында калдыңыз, Эпилепсия оорусунан айыктым деген инсан Азамат мырза келип отурат. Азамат мырзадан жана буга чейинки сөзүңүзгө да толуктуу киргизели да. Бул оору менен баягы жабыркап жүргөн учуруңузда кайсы бир учурларда жана кармап калат да эпилепсиясы. Анан ошол учурларда алдын алуу үчүн же ошол нерсени болдурбоо үчүн да кандайдыр бир жолдорго барчу белеңизби мурда? Барган. Больницага көрүнгөм, анан нейротологко көрүнгөм. Мен негизи машина сүзүп кеткен мени. Ошондон кийин пайда болгон да бул. Машина сүзүп кеткенден кийин анан 1 ай больницада жаттым, төрт больницада. Андан кийин эметкен жок, ооруп жүрдү. Анда сонда катуу ойлонгондо ушундай убактарда ооруп калып да. Ардак мырза, ушул азыр Азамат мырза айтып атпайбы? Жана катуу бирдемеге ойлонгон учурда же болбосо өзүнөн өзү эле турган эле бир абалда башым ооруп кетчү, мына кара куштун туштары ооруп кетчү депчи. Сиздерге көпчүлүк кайрылган инсандардын ушул нерв оорулары менен да кайрылган инсандар болсо керек. Ооба.
нерв менен кайрылган инсандар мисалы үчүн кайсы учурларда жардам бергенге мүмкүнчүлүк болот? Же баарына эле жардам берсек болобу? Мен баарына жардам беребиз деп айта албайбыз да. Ошо Атлантка тиешелүү азаматтын машинасы сүзүп кеткенде ушу Атлантына күч келип бул травма алса керек да. Болбосо мурда оорубай жүргөн эпилепсия, кармабай жүргөн талма оорусу жок болчу да. Кийин эле болуп атпайбы. Бул ошо спортивный травмадан дагы улам болот да. Машина автокырсыкка учураганда, же аттан жыгылганда, же катуу бир нерсе тийип кетсе, ошо Атлантка катуу кырдуу нерсеме тийсе, ошондой учурларды спортивный травма деп коет. Ошо менен нерв тамырлары кысылып, кыпчылып, ошол эпилепсияга да алып келет да. Анан мен сурап жүрдүм, бул баягы экинчи повторго киргенче кандай болду десем, ошо эпилепсиям кармай электеди, анан баш оорум калды деди. Бирок белдин оорусу бака кете электеп 2 ай, 3 айдан кийин анан кетти деп айтып калды да. Белдин оорусу, Белдин оорусу. Көрөрмандардан келген суроолор да бар экен. Саламатсыздарбы, кутман кеч. Доктурга барсам, мойнумда остеохондроз деп диагноз койду. Ушуга кандайдыр бир көнүгүү же болбосо массаж менен жакшы кылсак болобу? Кечиресиздер, алдын ала кечиресиздер, эгерде суроону туура эмес берип алсам дейт. Урматтуу эле көрүүчүм, акыркысында 017 менен аяктаган абонент суроону туура эле бердиңиз деген ойдомун. Ким жооп? Сиз жооп бересизби? Остеохондроз. Ооба. Остеохондроз массаж менен, массаж аркылуу массаж сөзсүз жардам берет. Мындайлар бар аз көп эле, эжелер, байкелер. Жардам берип атат, остеохондроз азайып, эми жок болуп кетти деп, укмуш жок болуп кетти деп аябай мактан айта албайм, бирок азайып, почти жокко эсе болуп калып атат. Бирок ошол эле себептен дагы айтарым, Атлант сөз кылдырып тургандан кийин массаж алганы ошол жакшыраак. Анан жок болуп кеткенде ошол мындай несем көбүрөөк көбөлгө түзөт да. Эми массаж менен эле жалгыз такыр жок болуп ошо менен кутулуп кетиши Вактынчалык болушу мүмкүн, Дагы бир суроо бар, акыркысында 724 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Белим ооруйт, отурганда таалайт, оор нерсе көтөргөндөн кийин кээде сыздатып ооруйт. Кичине отурсам эле талып калып жатат. Бул эмненин белгиси болушу мүмкүн? Грыжабы же башка оорубу дейт. Акыркысында 724 менен аяктаган абонент. Ардак мырза, сиз жооп берет окшойсуз? Бул ошо грыжанын белгилери ушундай болуп ооруйт. Эңкейип көпкө чейин иш кылса, катып калып акырын туруп кетип атса, оор нерсе көтөрсө бели талып калып аткан, бул грыжанын белгилери да. Дагы бир суроо бар. Ассаламу алейкум, таксыр Баткенге келесиңерби? Мүмкүн болсо келсеңер дейт. Суроом төмөнкүчө дейт. Мен Баткенден жазып жатам. Белим ооруйт. Келсеңер сөз кайрылат элем. Томографияга түштүм. Азыркы учурда баарын таза деп чыгарды. Бирок белим ооруйт. Эч ким так жооп бере албай жатат. Силерге да көрүнөйүн дедим эле. Чоң рахмат дейт. 291 менен аяктаган абонент. Биз Баткенге барганга мүмкүнчүлүк жок азыр. Башында 1-2 жолу бардык, жана иштеп атканда. Азыр болсо мен бошоп айтабыз, ал жака бара албайбыз. Ош шаарында барасыздар, Ош шаарына барабыз. Ошко жакыныраак болуп калат да. Баткенден. Ошко келишсе болот да. Дагы бир суроо бар. Кутман кечиңиздер менен Ош шаарына келгенде кайсы адреске келесиздер, жооп берип өтсөңүздөр дейт. Мен жашымда жер карап басып жүрүп, далы жагым бүкүр болуп калган, ошону дарыласа болобу дейт. Акыркысында 481 менен аяктаган абонент. Азыр түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Эмечи, уақытта эпилепсия жөнүндө айтып атпайбы азырчы? Ошону эметейин дедим мен дагы. Суроо берейин дедиңиз беле? Суроо берейин дегем да. Сурооңузду беребиз, угуп атабыз. Уктап атканда кармайт да меникичи. Ооба. Жашыңыз канчада? Жашым болсо эмеде 23-темин. 23-те. Кайсы жактан байланыштыңыз? Эмеден Чолпан атадан. Чолпан атадан, Сурооңуз түшүнүктүү болду. Рахмат сизге. Ардак мырза.
Эми бул эпилепсиядан толук 100% кутулуп кетет деп айта албайбыз. 50% кетет десек болот да. Себеби мунун себептери дагы көп экен. Атлантка тиешелүү жактары дагы бар, тиешеси жок дагы жагы бар да. Бул карындашыбыз айтып атканына караганда, мунун ушул Атланты көбүрөөк жылып кетсе керек. Себеби бул учурда түндө кармаганы, түндө жатканда кан койлонот экен да. Кан жай жүрүп калат. Ошол убакта кармайт дегендерден жакшы болуп кеткендер бар. Сиздин ушул практикаңызда, э? Ооба. Түзүү байланышта да көрөрманыбыз бар, кечиресиз. Алло, саламатсызбы? Ва алейкум ассалам. Кутман кечиңиз менен. Жакшы передача болуп аткан экен, кечире көрүп алдым айбек. Мен жакында эле шаанда барып көрүнүп келдим, тиги автотранспорттун айтып экөөнү бардым да. Анан бир жерде жана титиреп массаждын титиректерди 2 күн тура албай жатып калдым. Бул кадимде болот бул неге? Шаанда болуп атабы булар? Сиз кайсы жактан байланышып атасыз? Мен Таластан байланышып атам. Урматтуу телекөрүүчү. Да көрнөйүн деп эле. Муну 10 жылдан бери бутор деген бала болду. Тиги врачтар барынан көрүп, баары операция кылыш керек дейт, 2 доллар, 3 доллар дейт. Анан муну демен силерден бир дарылап көрөйүн дедим эле. Сизге анализде кандай тыянак чыгарып беришти эле? Ошону айтсаңыз. Азыр передачада адрестерин, даректерин айтып койсоңор, анан болбоганда түз суроо берсем болобу, убакыт барбы? Суроо бериңиз, батыраак. Мен муну бел ичине мурда смешене болгон, бирок кандасында кармап жүрөт. Ушул тушта оң бутумдун эле ушул жамбаш жагынан баштап ооруйт да, оң бутумдун оң жагынан килка туура минеге чейин таманга чейин келет да. Намаз окуганда ушул бир күрөө окканча чыдатпай ошондо оорутуп атат да. Айла жок күнүгө ушул мине кылганда диклофенак же болбосо ортокемик коёт. Маны барбашка зандар диян дейт. Кимге көрүнсөм, кандай кылсам, ушул оң жак менен тиги тарамыш баш аягына ооруйт да. Рахмат. Рахмат сизге. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Рахмат. Ардак мырза. Бул аксакалдын ошо айтып атканына караганда белинде гыржасы бар окшойт да. Белдин гыржасы ушул жамбаштан тартып ооруйт, седалищный нерв, бутка кеткен нерв тамырды кысып кыпчып атат окшойт да. Көрүнсө болот, Кудай буйруса, бул аксакал жакшы болуп кетет деген үмүттөбүз. Дагы бир суроо бар. Бул жерде акыркы сандары 108 менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум. Мен белим ооруйт. Рентгенге түшсөм, экинчи, үчүнчү омурткаларым буралып калыптыр. Оңдосо болобу ушуну дейт 108 менен аяктаган абонент. Ушундай учурларда жардам бере аласыздарбы? Ооба, жардам берсе болот, Кудай буйруса. Атлант кыйшык, мунуку точно эле. Эгер Атлант түз болгондо омуртка эч качан буралбайт да. Ошол кыйшык болгон себебинен буралып тартылып кетет да. Атланты түз болбогон себептен омуртка буралып кетет. Урматтуу телекөрүүчүм, алдыда бизге Таластан байланышка чыккан, ошол менен бирге эле азыр бизди көрүп жаткан көрөрмандарга эсиңиздерге салып өтөлү. Төмөндө турган WhatsApp номерге жана ошол менен бирге эле адрес боюнча келе турган болсоңуздар, Обоз клиникасынан дарек көрсөтүлгөн. Анан сиздерге айтып кое турган дагы бир жагдай, бизге WhatsAppка түз байланыштан телефон жалуу жасап алыңыздар. Шаардык номерге байланышка чыга турган болсоңуз, экөөбүздүн ортобузда байланыш болгонго мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дагы бир көрөрманыбыздын суроосу бар экен. Акыркы сандары 658 менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум. Мен ыраазычылык билдирип кетейин деген элем. Атлант омурткасын түзөткөнүмө 1 жылдан өттү. Бир тарапка кыйшак болчумун, жүрөгүм ийне менен сайылгандай ооручу жана башка ушул сыяктуу көптөгөн оорулардан жакшы болдум. Кудайга шүгүр. Урматтуу Ардакбек Обозов жана Обозов клиникасында иштеген, жалпы ошол жерде иштеген, эмгектенген жигиттерге ыраазычылык билдирем. Баардыгыңардан жараткан ыраазы болсун, ишиңерге ийгилик болсун. Ооруну берген дагы, шыпасын берген дагы жараткан дейт. Ошол нерсеге силер себепчи болуп жүрө бергиле. Мен 1 жылдан ашык учурдан бери өзүмдөгү буга чейинки оорулардын кайталабай жатканына аябай ыраазымын. Силерге чоң рахмат. Уйкум аябай сонун болуп калды дейт. Акыркы сандары 658 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен.
Ардак мырза, өзүңүзгө барып түз байланыш жолуга алабызбы, мүмкүн болсо айтып өтсөңүз дейт. Ош шаарындагы адресиңиздер кандай дейт. Акыркы сандары 152 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Ассалам алейкум, кутманды кечиңиздер менен. Мен белим ооруйт, рентгенге түшкөм, грыжа бар деп чыгарган. Бирок 1-2 жолу башка жерлерге барып белимди салдыртып келдим, жакшы болгон жок. Оңдосок болобу дейт. Акыркы сандары 773 менен аяктаган абонент. Жана көрөрмандар суроо калтырып атпайбы, Ардак мырза? Ыраазычылык билдирипчи. Мен ойлой берем да. Бул пендеге ыраазычылык билдире албаган адам жаратканга ыраазычылык билдире албаса керек депчи. Анткени өзүндөгү болуп жаткан эмоция менен жакшы жыйынтыктар менен Азамат мырзага окшоп айтып дей турган болсо, жанагы оорусуна шыпа таппай жүргөн инсандарга жардам болсо керек, ошол кишилерге дагы жеткиликтүү маалымат болсо керек деген ойду айткым келип турат да. Түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кутман кечиңиз менен. Мен Баккендин чакта берем. Кош келипсиз. Эшитип атабы? Şu meni belim oğluydan çekleri muhtemelen 2 yıldan beri. Сурооңуз түшүнүксүз болуп калды. Кайра айтсаңыз кандай болду дейсиз? Meni belim oğluydan belim bundan mesela taptandan ışıktan belim dolaylı olan ben bütün olan belimde. Ama şu çeklerim açacak dışarıdan belimleri utanmaları sözü çeklerim açacak. Nelerim açıldı? Ичегилерим атышат дейт. Eşitler tamam mı? Угулуп атат. Томографияга түштүңүз беле? Yok, şunu yapmayın. Канча вакыт? Qanday jardam bolup da köptelerinde ko'rib qolib qolgan emen, qanday jardam bolup da. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Рахмат сизге. Rahmat. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Ардак мырза. Баткенден байланышып атат окшойт, аксакал киши. Ошко келсин. Жакыныраак болот да. Дем алыш күндөрү, базар күндөрү. Саат 10-11-лерде кабыл алуу башталат. Кайсы адрес боюнча? Алиева 104 көчөсү. Же болбосо төмөндө турган телефон номурга байлансаңыз, урматтуу теле көрүүчүм, 0700 78 42 71 телефон номуруна телефон чалып, же WhatsApp'тан кайрылып, адрести туура тактап алып келсеңиз, баягы ыңгайлуу учур сизге да болот. Ошол менен бирге эле баягы ооруп аткан инсандын жакшы шарт түзүлөт деп айтсак туура болот. Дагы бир SMS билдирүү бар экен. Акыркы сандары 998 менен аяктаган абонент. Кутманды кечиңиздер менен Ардакбек Обозовдун жасап жаткан иштерини буга чейин дагы мен социалдык баракчалардан да көрдүм. Азыр 5-каналдан көрүп жатканыма көрүп жатып дагы бир суроо пайда болду дейт. Ардак мырза айтып өтсөңүз, 4 жылдан бери иштеп келе жатам деп айттыңыздар. Ошол учурларда сизге эң көп кайрылган өтө жакшы көп жылдан бери ооруп, жакшы боло албай жүргөн кандай оорулардан кайрылышты? Азыр эле эпилепсияны айтып өттүңүздөр. Мындай учурлардын канча пайызга чейин жакшы болгондор болду сиздерде 4 жылдан берки аралыкта дейт. Акыркысындары 998 менен аяктаган абонент. Эпилепсиядан жана айттык да, 100% жакшы кылабыз дебейбиз. Кээ бир жакшы болбой да калат. Себеп башка себептер да бар да. Эми канча пайыз экенин точно билбейм го. Бул жол менен 50% деп айтып койдук жана. Ушул 4 жылдын аралыгында. Анан кайсыл оорулар көп келет дегенге бел оору, баш оору, грыжа, давление менен жабыркап келгендер ушулар көп келишет да. Анан жана төмөндө бир көрөрмандын суроосуна жооп бере албай калдык. Жана талым кыйшак болуп калган деп ошентип айтты да кичинекей убагымда. Жүрөгүм ооруйт, анан далым бир жагына ооруп калганда го. Мен да жүрөгүм ооруйт. Жүрөгүм ооруп, мен да биринчи бул ардак көргөндө эле байкап калгам. Бир жагы ийним кыйшайып турганда. Анан биринчи түзөгөндөн эле жүрөгүм жакшы болду, бирок оорубай калган да. Демек, ошол түзөткөнгө чейин, атлант түзөткөнгө чейин ооруч. Жүрөк оору бар болду сизде? Бар болду. Ардак мырза, ушул жерде толуктоо киргизсеңиз. Жүрөк дагы, башым дагы ооруп. Атлант омурткасы түздөө менен. Азыр көрөрманыңызга жазып атпайбы?
ооба жүрөгүм сайгылаш ийне сайгандай болуп ооручу депчи. Бул кандай байланыш болот экөөнүн? Эми бул жерде кичине бир убакыт кененирээк берсеңиз, мен толуктап айтканга аракет кылайын. Могу адамдын жүлүн дейбиз, омуртканын ичинде. Спинной нерв деп айтылат. Бул организмде мунун орду өтө чоң. Мисалы, койду союп аткан кезде кекиртегин кесебиз, дем алуу органдары кесилет, күрө тамырлар, чоң кан тамырлары кесилет, каны агып, түгөнөйүн деп калса да кой күчүн жоготпой, өзүнүн күчүндө туруп турат да. Качан ушул жүлүндү кесип жибергенде кой күчүн жоготуп, бат эле жаны чыгып өлүп кетет да. Демек, бизге мында түшүнүктүү болуп атат, күч кубаттын негизги бөлүгү ушул жүлүндө турат экен. Ушул жүлүндөн бөлүнүп чыккан майда нерв тамырлар биздин ар бир омурткадан бөлүнүп чыгат. Ар бир омуртканын ортосунда тешикчелер бар, ошолордон бөлүнүп чыгат да. Анан мисалы, биринчи көкүрөк омурткадан чыккан нерв тамыр биздин колго кетет. Эгерде бул жана сколиоздун себебинен омуртка кыйшайып калып, же остеохондроз, же грыжа ошол себептен биринчи көкүрөк омурткада нерв тамырды кыскан болсо, анда кол көтөрүлбөй, колдору анемичет кан жетпегендей болуп, ошондой болуп, же муздайт колдору. Экинчи көкүрөк омурткадан чыккан нерв тамыр бул жүрөк менен байланышат. Жүрөккө ошо дем жетпей, өкпөгө дем жетпегендей болуп, жүрөгү ооругандай болуп, ушундай келген учурлар көп. Барып больницага барып текшертсек, жүрөгүм жакшы таза чыгып атат, бирок жүрөгүмдүн оорусу мага сезилет дейт, кысылат дейт кадимгидей. Бирок атлант түздө өтүп, массажын алып, бизде толук процедураларды өткөндөн кийин жакшы болуп кеттим дегендер көп да. Бул ошо азамат дагы ушундай болчу, ушу мен байкачумун. Ийне кыйшайып тургандачы. Кыйшак омуртка ал сөзсүз түрдө кысылат. Нерв тамырлар кысылат, ал сөзсүз. Атлантка тиешелүү оорулар бар. Эми точно санын билбейм, көп эле. Атлантка тиешелүү гана оорулар айыгат. Мисалы, ал нерсе баштан бутка чейин кездешет. Мисалы, артериальный давление, внутричерепное давление, баштын оорусу, шакый, ошондой эле желке тартышып, остеохондроз, грыжа, буттун тизенин жана артроз оорулары. Көп эле оорулар кездешет. Атлантка тиешелүү гана ооруларды айыктырса болот. Атлантка тиешеси жок оорулар айыктыра албайбыз. Демек, бая ооруп аткан адамдын инсанда кездешүүчү оорулардын бүт бардыгына эмес, атлантка тиешелүү гана ооруларга жардам берсе болот экен да. Мисалы, мен бир окуя эсиме түшүп кетти. Атлантты түздөп, адамдын зрениясы, көздүн көрүүсү абдан жакшы болгон учурлар көп кездешти бизде. Анан бир семья келди бизге. 3 баласы сокур экен. Ата энеси көрөт экен. Бирок 3 баласы сокур экен. Ошолордон бирөөсү көзү көрбөгөндүктөн жардамчы өлдү дейт да, ошентип айтышты. Анан сиздер эмне келдиңиздер десем, ушу кичине болсо да көрүп кетебизби? Себеп дегенде биз зрениябыз жакшы болду деген адамдар менен көп сүйлөштүк дейт. Ушу силерге келип, атлант түздө өтүп, зрения көздүн жакшы болду дегендер адамдар көп болду дейт. Анан кичине болсо дагы бир көрүп калабызбы деген үмүт болду дейт. Анан мен айттым, жок, андай нерсе жок. Эгер болбой калса силер наразы болосуңар да, төлөп койгон акчаңарга капа болосуңар. Жок, биз андай кылбайбыз. Кудайга тобокел кылып туруп бир жазап бериңиз деп аябай катуу суранды. Анан мен макул болбой түздөдүк. Бир айдан кийин баягы повторго келген учурда мен сурадым, кандай болду? Барбы, бир аз көрүү барбы десем, жок деди. Эчтеке көрүү жок дейт. Мен айтпадым беле, ушуну жөн эле койсок болмок десем, жок, биз нааразы эмеспиз дейт. Атамдын давлениясынан айыкты дейт, апам белинен айыкты, ийнимдин абирдекесинен айыкты, бардыгыбызда результат бар дейт. Бел оору, баш оору, бут оору деген нерселерден кутулдук дейт. Бирок өзүбүзгө жардам берген жок дейт. Эми бул жерден айткым келип атат. Бул тубаса көрбөйт да булар.
Көздүн өзүнүн деле оорусу бар да. Ошон үчүн көз доктуру бар. Кулак мурунду карай турган атайын өзүнүн адиси бар. Анан булардын баардыгын эле атлант түздөп аяктыра беребиз деген жок. Атлантка тиешелүү оорулар бар. Аны атлантты түзөмөйүнчө айыкпайт, бирок биягы да бар да. Кичине убактынча бел оорудан ошо атлантка тиешелүү болгон оорулар менен башка жактарга дагы барып көрүнүп жүрүшөт. Алар менен убактынча жакшы болушу мүмкүн. Бирок кайра кайталанат ал сөзсүз. Эгер атланттан түзөтө албаса, кайра кайталанат. Көрөрманыбыздан келген дагы бир билдирүү бар. Ассаламу алейкум. Мен апрель айында атлант омурткасын түздөттүм эле. Башым ооруп турчу. Эртең менен турганда уктабагандай болуп, башым зымырап ооруп калчу. Азыр Кудайга шүгүр, ал оору боло элек. Ардак мырзага жараткан ыраазы болсун. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Көптөгөн инсандарга жардам берип жүрө бериңиздер дейт. Акыркысындары 566 менен аяктаган абонент пикирин калтырып жаткан учуру. Саламатсыздарбы, Ардак мырза, менде L5 S1-де грыжа бар. 7 мм аяктырса болобу? Анан дагы Ошко келсеңиздер, качан келесиздер? Мүмкүн болсо, так айтсаңыздар, ошол күнгө биз даяр болуп баралы дейт. Акыркысындары 111 менен аяктаган абонент. Ошко ар дем алыш күнү, базар күнү барып атабыз, воскресенье күндөрү. Убактысы эртең мененки саат 10-11-лерде кабыл алып баштайбыз. Ал жакта бир эле күн болобуз. Саат 3-4-кө чейин, 5-ке чейин киши көп болсо, 6-га чейин болуп калышы мүмкүн. Ошо бир эле күн көрүп, кайра бияка кайтабыз. Дагы бир суроо бар. Саламатсыздарбы? Эгер атлант омурткасы кыйшак болсо, эпилепсияга жардам береби дейт. Эгер ошол көкүрөк омурткаларга сколиоз болсо да, жардам береби, мүмкүн болсо айтып өтсөңүздөр дейт. Акыркысындары 674 менен аяктаган абонент. Дагы бир суроо бар. Кутман кечиңиздер менен мен аксыдан жазып жатам. Менин суроом, белим ооруп отурсам ачышып кетип жатат. Барып көрүнсөм, жакшы болуп кеткенге мүмкүнчүлүк болобу? Ишиңиздерге ийгилик болсун. Бишкек эмес, Ошко келгениңиздерде барсам ыңгайлуу болот эле дейт. Акыркысындары 530 менен аяктаган абонент. Дагы бир суроо бар. Белим ооруп бастырбай калат. Ошол мезгилде арт жагыма караганда башым айланып кетет дейт. Акыркысындары 046 менен аяктаган абонент. Дагы бир суроо бар. Кутман кечиңиздер менен суроо берейин деген, бизде бир байке жүрөк ооруйт. Анализ тапшырса баары жакшы деп чыгарды. Азыр деле ооруп жатат. Кыскасы ооруканадан дарыланып чыкты, бирок кээде ооруп калат. Азыр Ардак мырза айтып өттүңүз, ушул учурларда жакшы болот деп айттыңыз. Алып барып көрсөтсөк болобу дейт. Акыркысындары 073 менен аяктаган абонент. Бул акыркысына жооп берсек, эсимде ушул эле калды окшойт, калгандары көп болуп кетти. Болот, Кудай буйрса алып келсеңиздер, көрүп анан айталы. Колубуздан келет же келбейт деп. Азыр дагы бир суроо бар экен. Жана L5 S1-де грыжа бар, 7 мм дейт. Ошону аяктырса болобу дейт. 11 менен аяктаган абонент. Мындай да. Азыр көбүнчө эле суроолор окшош болуп атпайбы? Көбүнчөсүнө биз башта жооп бердик. Мен бир сөздү айтайын дедим эле. Деги эле омурткага, позвоночникке тиешелүү болгон ооруларды бардыгын аяктырса болот. Бир гана учур мунугу омуртка кыйшайып жүрүп отуруп, кемирчекти кемирип, жеп салат экен. Ошол убакта омуртка сөөгүктөр бири-бирине тийишип калат. Мындай учурда бул атлантты түзөсө буга жардам бербейт. Эгерде кимдин омурткасы иштеп турган болсо, мындайча айтканда, кыймыл бар болсо, диск иштеп аткан болсо, анда алардын бардыгына жардам берсе болот, Кудай буйрса. Ошол эмне мына чачырап бутка чейин жатат. Сиз айтып атпайбы, согон чоңго чейин болуп калат дедиби, сизде ишинер кыпчылып турат, ошол себептен ошо куяң деп коет ошо биз. Нервтер кыпчылып калган себептен ошо буттун муга кандай кылыш керек, кандай кылып жардам берет дегенде айткандай эле жана атлант түзөш керек, андан кийин массаж менен, точный массаж менен
ошо жана кыпчылган именно ошо кыпчылган жерге точкага анан нервке массаж кылуу менен аркылуу анан акырындык менен жоюлат да. Бул резко дагы кетпейт, акырындык менен жоюлат. Кудай буйрса. Мындайлар көп аябай көп апалар, аталар. Ушинтип бүтүп ооруп таяк менен ушу баса албай келип кийин рахматын айтып кетишкендер көп да. Болот Кудай буйрса, сөз жакшылап аябай. Ардак мырза, сиздердин ишиңиздерге ийгилик болсун. Эфирибиздин убакыты соңуна келип калды. Азамат мырзага өзгөчө ыраазычылык билдирели. Анткени ошо өзүндөгү жакшы эмоциялар менен башка инсандарга дагы бир маалымат берип, оорусуна шифа таппай жүргөн жарандар болсо, ошолорго бир жакшы маалымат болду деген тилекти айткым келип турат. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Наоборот, мен ыраазычылыгымды билдире кетейин. Эфирден пайдаланып. Ардакка Аллахым ыраазы болсун. Үйдесіне ынтымақ, Аллахым өзі қолдап, ишине ийгилик. Ошол бактылуу болуштун бул дүйнө. Рахмат. Сиздин дагы Байкеге дагы ишине ийгилик. Бар болуңуздар. Жасап жаткан ишиңиздер, Ардак мырза. Ошол жердеги негизи жумушту бир киши эмес, ошол жердеги бир жардамчылар менен бар биргеликте жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп айталды эмеспи элибизде. Ошол сиздин иш жамаатыңыздын жасап жаткан ар бир жумушу бул сизге келген инсандардын ден соолугунун жакшы болуусуна бир себепчи болгондор болуңуздар деп тилек айталы. Дагы сиздерди эфирден күтүп калабыз. Жасап жаткан ишиңиздерге ийгилик болсун. Урматтуу эле көрүүчүм, студиябыздын меймандары Обозов клиникасынын башчысы, негиздөөчүсү, Атлант боюнча Атлант түздөөчү адис Ардакбек Обозов жана дал ушул клиникада укалоочу, массаж жасоочу болуп эмгектенген инсан Жылдызбек Амалбеков. Ошол менен бирге эле дал ушул клиникадан Атлант омурткасын түзөтүү менен биргеликте өзүндөгү көптөгөн оорулардан айыккан инсан Азамат Токтуралиев болду. Сиздерге чоң рахмат. Жакшылыкта жолугалы. Урматтуу эле көрүүчүм, эч кайда алыстабай туруңуз. Алдыда Атлант омурткасы тууралуу, Обозов клиникасы тууралуу да маалымат айтылат. Андан кийин студиябыздын экинчи меймандары менен маектешебиз.